Садыр Жапаров расмий иш сапары менен Тажикстанга барат. 28-29 июнь күндөрү президент Садыр Жапаров расмий иш сапары менен Тажикстанга барат. Бул тууралуу Тажикстандын тышкы иштер министрлигинин расмий сайты жарыялады. Сапар учурунда кандай маселелер талкууланары айтылган эмес. Бул Садыр Жапаровдун Кыргызстандын президенти катары Тажикстанга жасаган биринчи иш сапары болуп саналат. Мамлекет башчылары 30 апрелдеги телефон аркылуу сүйлөшүүсүндө жолугушуу жөнүндө макулдашкан. Андан кийин Эмомали Рахмон Садыр Жапаровду эң ыңгайлуу учурда Тажикстанга расмий иш сапары менен келүүгө чакырган. Эске салсак, 28 апрелде Баткен районунун чек арада жайгашкан Көкташ айылында Кыргызстанга таандык головной суу бөлүштүрүүчү жайында тажик тараптын видео көзөмөлдөөчү камераларды орнотуусу менен башталган чыр 29 апрелдин кечинде тажик тараптын Баткен облусунун Лейлек районунда куралдуу кол салуусу менен уланган. Чек арадагы абал 1-май күнү түштөн кийин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев менен Тажикстандын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Саймумин Якимов жолугуп протокол кабыл алышкандан кийин гана турукташкан. 28, 29, 30 апрелде тажик тараптын куралдуу кол салуусунан 36 кыргызстандык курман болуп, 154 адам жаракат алган. Реанимацияда жаткан бейтаптар палатага которулуп, абалдары канааттандырарлык деп бааланууда. 136 үй урандыга айланып, 15 социалдык объект, 27 май куюучу жай, 34 соода түйүнү, 5 ашкана, 3 тойкана талкаланган. Ал эми Тажикстан тараптан 19 адам каза болгону расмий айтылды. Маалымат булагы Марал FM KG сайты.